Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Сиркежи каналын каталоочулары. Жалал Абад обласы Базар Коргон жоон айынан сиздерге мурунку чыгарыштарда чыгарылган аттарды дагы бир ирет көрсөткөнгө келдик. Бул аттар кайрадан эмне кечирип жатканын биздин сатуучубуз өзү сиздерге айтып маалымат берет. Андыктан биз менен чогуу отуруңуздар. Каналга жаңы болгондор каналга аттаңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Нурбек мырза, буларды айтып кетели, сатылды деп калдың эле. Кайра чыгарып калтасын, эмне себеп болуп атат? Келе албадыбы билбейм, кабар болбоду ака. Сатылды эле. Кайра чыгарып коюн деп. Кунанды мингенин чыгарчы деп эле бардыгы ошон сурап атышты. Ошо кунанды минип чыгарып коюн деп. Жакшы. Кош буну ham чыгарып койлу. Сыр болбосо канчага кетти эле, бунун эми баасы чечилип калган болуш керек. $5000 сатылды. $5000, Эми кайрадан байланышып калса бересиңер да атты. Эгер башка кардар чыкса, ага деле сатылып кете берет. Аттын жашы 3 жаш экен. 3 жасы. 6 жаш. 6 жашар. 7 жашка кетти. Мунун улагы тамай деп айттың да? Жок. Жакшы. Ден соолуктары баары жайында? Бар жогу жакшы, ден соолуктары. Бою канча чыгып калды эле бул аттын? Бою 1.62, 1.61. Эми тазасы 1.60 десек да болот. Таза кыргыз жылкылардын бири. Чуркагандары аябай жакшы ыкчам аттардын бири да. Сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты дагы жакшылап сүйлөшүп, колдон чыгарбай алыңыздар. Демек баасы чечилип калыптыр. Үчөлөрү аябай жакшы келишкен аттардын бири мына. Сиздерге кыскача маалыматын беребиз, албетте жаккандар болсо өзүңүздөр жакындан келип көрүп сүйлөшүңүздөр. Ат өтө мыкты аттардын бири. Аттын улагы азбырат мен ака дагы. Эгер улакка жарабаган болсо, Яласына калса 100%. Ат чагылып жүргөн мастер ака. Дагы бир кунам бар, аны дагы көрсөтөбүзбү? Аны минип көрсөтөлү. Биздин көрүүчүлөр минип көрсөтөлү деп, көрсөткүлө деп ушундай суранышкан экен. Эми ал кунанды дагы минип сиздерге толук көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кийинкисин алып чыгарабыз, Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми тайды минип чыгып даярдап алдык. Мен мындан маалымат берип айтайынчы. Бул дагы баасы чечилип калган болуш керек, Мен буну ака 2,5 деп чыгардым эле. Азыр $2000 жол кирасына коюп берем кичине. Кичине жол болот, Кичине бирок көп эмес ака, $2000. Була тайды минген сурагандарга. Жакшы, эми бул тайды мына минип чыкты. Чуркагандарынан көрүп алсаңыздар болот. Жаныбар ордунан атат экен го. Өзүм жакшы тарбия кылып койдум деп айтып калды. Андыктан мына ошол кунанды алып жакшы ат кылып минсеңиздер болчу да. Башым көтөрбөйт экен була. Көрүп атасыздар, жашынан. Ютугунда Ошол Жалал Абад жергесинен чыккан таза кыргыз жылкылардан да. тизгиндей болуп аткан менен. Айтчы анан. Камчысыз чуркайт го дейм, Ордунан атырылганы жакшы экен. Бул уругу калкалап келген. Жок болуп калган. Башка пулга заргып сатайын деп атам. Ат кылам дедим ака. Бул уругуна ошо тизгин ымылдаса да кетип келет, Уругу жакшы деп айтып кетип атат. Линиясында эч бир чуркабаган ат болгон эмес деп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо, мына ушул кунанды дагы колдон чыгарбай алыңыздар. Баасы чечилип калган $2000 коюлуп жатат. $1000 ака. Токотор жерин айтпай $1900 болсо берем. $1900 болсо берем. $100 жолго коюп берем деп жатат. Андыктан колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Сиркежи каналы биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.